Кыргызстанда жарандардын жеке өзүнө тиешелүү болгон маалыматтарды коргой турган мамлекеттик агенттик түзүлдү. Бул маалымат коопсуздугун камсыздоого багытталган иш-чаралардын орчундусу. Агенттик жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзамдын негизинде иш алып барат. Мыйзамга ылайык ар бир жарандын маалыматтык коопсуздугу камсыздалат. Бул жарандардын жанагы защита прав свободы граждан деп эң негизгиси бул ошол жарандардын праваларын коргоо боюнча бул бүгүнкү күндө баягы биз санариптештирүү дагы жумуштары күчөп жатат. Ошол байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин мындай орган жок болчу. Бирок бул бүгүнкү күндүн талабы бул международный мировой практикадагы өзүнчө орган түзүлгөн. Агенттик 11 адамдан турат. Учурда мекемени документтештирүү иши соңуна чыгып калды. Ал эми каржы маселеси буга чейин Евробиримдик менен түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө мына биздин жарандар маалыматтарын берип жатканда обязательно өздөрүнүн жанагы маалыматын берип жатканда кол коюп берет. Ошол маалыматтарын менин маалыматтарымды алып жанагы өздөрүнүн функцияларын аткарууга макулмун деген ошол жактары каралат. Биздин жарандар бүгүнкү күндө кайсы мамлекеттик орган кайсы маалыматын алып жатат, ошол боюнча шарт түзүлөт. Буга чейин жеке инсандардын өздүк маалыматтарын коргоо, мамлекеттеги маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мыйзамдар, нормативдик актылар кабыл алынганы менен иштебей келген. Мунун натыйжасында каалаган жаран, каалаган адамы тууралуу маалыматты сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, жогорку бийлик органдарынан тарта мамилдик операторлорго чейин коррупциялык схема түзүлүп кеткен дешет серепчилер. Мындан улам Кыргызстанда маалымат коопсуздугун камсыздоо маанилүү багыттардын бири болууда. Операторлук жана сотовый телефондордун операторлоруна заказ кылынып, алар ошол адамдардын сүйлөшкөнүнө чейин маалыматты бергенге алганга мүмкүнчүлүк болгон. Биздин мамлекеттик кызматтарда иштеген кызматкерлер биздин коңшу мамлекет же чет мамлекеттер менен болгон жумушчу жолугушууларда дагы айтып жүргөн жөнүндө сөз бар. Ошол тигил тарап алардын ким экендигин, кандай маалымат менен келгенин алдын ала билген деп. Ушул мамлекеттин Кыргызстандын өзүн өзүн коргой турган ошо маалымат коопсуздук системасын түзүү бул абдан зарыл. Ал эми жеке маалыматтарды коргоо агенттигинин мындан ары иштеп кетүү деңгээли ага бөлүнгөн каржы жана адистердин профессионалдуулугунан көз каранды. Ал үчүн эксперттер мамлекет бул тармакка жетиштүү көңүл буруп, мыйзам деңгээлинде болгон ресурстарды туура пайдалануу зарылдыгы турарын айтышат. Атай кетсек, агенттик башка органдарга баш ийбеген, мамлекеттик бирок көз карандысыз мекеме болот. Жазгүл Мадинова, Адлет Марсбеков, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.